Эмне үчүн акча десе мен алдыма келе бересиң? Мен акча төрөй турган заводум барбы? Не фабрикам барбы? Эмне акча бизнесмен десе эле акча чыгара турган заводу бар деп ойлойсуңар. Эмне үчүн акча деген маселеден мага келе бересиңер? Эмне үчүн менин алдыма жалынып келе бересиңер? Жаштыгыбызды билбейт белең сен? Билет элең го. Бар жокту акылман элең го. Бештерди алып жакшы окуйт элең го. Эмне үчүн бүгүн акчага муктаж болуп калдың? Эмне үчүн мага алдыма жалынып келип калдың деп бул сөздөрдү жаштыгымда экичи досумдан угам деп эч ойлободум эле. Экичи жаштыктагы экичи азыр соодагер досумдан мындай нерсени угам деп эч ойлободум эле. Коонун колтугумдан түшүп кайгырып капа болуп, ал досумдан чыгып башка досумукка жөнөдүм. Ал досум дагы кичине акчаны бири-бирине тийиштиришти билет. Ал досума барайын, ал досумдан кеңеш алайын деп ал досумукка жакындап бардым. Ал досумукка барат экенмин, досум, кичине акча деп сөз айтканымды билемин. Ал досум дагы сүйлөнүштү баштады. Көйгөй маселелерин айтышты баштады. Акча десе эле менин алдыма келе бересиңерби? Сенден мурда дагы бирөө келип кетти эле. Андан мурда дагы бирөөсүн казын бербей жүрөт. Эмне үчүн ушундайсыңар? Бүгүн заман ушундай болуп калды өзү. Кол менен бересиң, бут менен чуркап жүрөсүң. Силер бир акчаны толук кайтарбасаңар, акча маселесин билбесеңер, азыр акчаны бердим сен, кантип көбөйтүп бересиң? Качан кайтарасың? Аны сен билбейсиң тактура деп ал досум дагы өзүнүн миң толгон токой проблемаларын, көйгөйлөрүн айтып, айтор мага акча маселесинде үн чыкпады. Ал жерден дагы кайгырып, кайнини, аялымдын иниси, бир тууган иниси. Ал дагы кичине иш кылып жүрөт, акча маселесин түшүнөт. Ошого барайын. Ага дагы бардым, кирдик. Ага дагы болгон маселелерди айтып, кайнинем кичине акча дегенимди билемин, ал дагы өзүнүн маселелерин айтышты баштады. Өзү кече эле акчаны алып кеттиңиз, эжем сизге тийип кор болду, зар болду. Эжеңизде кичине өзүңүздү кармабайсызбы, акча кылбайсызбы, бизнес кылбайсызбы, башка кылбайсызбы, айтор. Анын шылтоосунда өзүнүн эжесине дагы мага тийгени баксыз экендигин себептерин жана башка көптөгөн мисалдарды айтып, мени өтө тойгозду дейт. Кайнини баары кайнини да. Эми өзүмдүн иниме барайын, өзүмдүн жанымдан, канымдан, каны дагы бир, жаны дагы бир болгон иниме барайын. Ал бир боор, ал мага жардам бербестен койбойт, сөзсүз жардам берет ал мага деп, өзүнүн бир тууган инисинин алдына жөнөйт. Үйгө бардык, чай койду, тамактарды алып келди, чай ичип отурат экенбиз. Иниме маселени ачты баштадым. Укам, иним, сага бир маселе менен келдим эле, бир кызмат менен келдим эле. Кичине акча болсо дегенимде келинимдин характери чыгышты баштады. Алып келип чайнекти доңк этип коюп үйүнө кирип кетти. Укам дагы ыламыш болгон маселелерди, башындагы түйшүктөрдү, проблемаларды айтышты баштады. Ал жерден чыгып баары түшүнүктүү. Бул дүйнөгө батпай калган учурумда дагы атам, апам ар дайым батып жүргөнмүн. Баары ишенбей койгондо дагы алар ишенишкен, баары таштап кеткенде булар таштап кеткен эмес. Демек, акча маселесинде атама ишенсем болот деп атама жөнөдүм. Атама кирип, жолугуп сүйлөшүп, салам алейкумден кийин ата, кичине акча дагы акча деп жатасыңбы, уулум? Сен качан чоңоёсуң өзү? Кандай бул бетбак акмаксың сен? Окуучу деген атың бар, таппайсыңбы? Өзүңдүн арбаңды өзүң тартпайсыңбы? Аракет кылбайсыңбы? Качанга чейин сени багамын? Качанга чейин сенин артыңдан жүрөмүн? Апаң дагы кылбаган бардыгын кылып силер үчүн өтүп кетти, өлүп кетти. Мен эмне кылып бере алат элем? Балам, өзүң аракет кылбайсыңбы? Акчаңды таппайсың, башка сөздөрүн айтты. Коонум колтугумдан түшүп, кайгырып, сыгылып, өтө кайгыда үйүмө кайттым. Кечке шамга жакыныраак учурда үйүмө келдим. Үйүмө кирип келет экенмин, аялым чыкты. Менде маанай жок, кайгыдамын. Көрүп, мени карады. Демек бир нерсе болгон. Аялыма жакындарымга барып келдим. Кичине акча маселесинде десем, кайгырбаңыз, менде кичине акча бар деди аялым. Мени ачуум келип кетти. Өтө катуу ачуум келип кетти. Эмнеге акча деп жатасың? Кичине акчаң мен не кыламын? Эмне кереги бар менин сенин акчаңды?
Эмне үчүн силер бардыгыңар менин сөздөрүмдү акырына чейин укпайсыңар, аягына чейин укпайсыңар? Же мени тилемчи кедей деп ойлойсуңарбы? Мени тилемчи деп ойлойсуңарбы бардыгыңар? Мектепте жакшы проекттерди түзүп, жакшы аракеттерди кылгандыгым үчүн, балдарга окуу системасынын жакшы жаңы бир системасын ойлоп тапкандыгым үчүн көбүрөөк акча сыйлыгын беришти мага. Мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан сыйлык алдым мен. Ошончо көп акчаны эмне кылсам экен, кандай бизнеске тигип койсом экен? Кантип өнүктүрсөм болот, кантип көбөйтсөм болот, ошо акчаны кантип иштетсем болот, же кантип сактап турсам болот. Ошол максатта досумукка бардым, атамдыкка бардым, кайнымикке бардым, инимдикке бардым. Бардыгынан оң жооп ала албадым. Мен тилемчи эмесмин. Тилемчи эмесмин мен. Менде акча көп. Болгондо ошондон кеңеш сурайын деп бардым эле. Аялы жүзүнө жылмайып келди. Пачкаладагы долларларды эсептеп, бардыгын бир пакеттерге салды да, көзүңүздү жумуңуз деп, бир сандыктарга салды, күлүштөдү айтор кайерге койгонун билген жокмун. Ушул жакта сакталат эми, кыжалат болбоңуз акчаңыз менде деди аялым. Аялыма жетери жок баары бир деп, сүйүнүп калдым дейт. Айтайын дегеним, чындыгында, урматтуу мусулман бир тууганым, акча бардыгында бар, жана бардыгында жок. Акча бардыгында бар азыркы күндө, бардык адамда акча бар, жана бардык адамдарда жок. Мунун мисалы, бул жөнөкөй мисал. Эгерде сиз керектүү адам болсо, эгер сиз сүйлөшө турган адам керектүү адам болсо сизге, сиз убакыт таап сүйлөшөсүз аны менен. Эгер керексиз мындай эле адам болсо, убакыт жок деп коесуз. Досум убакыт жок деп коесуз. Эжем убакыт жок деп коесуз. Эгер ал керектүү адам болсо, сиз убакыт табасыз. Ошол сыяктуу эле, эгер ал керек адам болсо, акчаны табасыз сиз. Бир тууган иниңиз туура эмес иштер менен камалып кете турган болсо, ага жардамды сиз бересиз, акчада жардамды сиз бересиз. Демек акча табылат. Больницага түшүп калса, кайсыл бир жактардан баары акча табасыз. Демек сиз акча таба турган адамсыз. Акча бар демек. Урматтуу мусулман бир тууганым, керектүү акча болбойт, керексиз адам болот.